Ички иштер министрлигинин Борбордук Сагын Наматбаев атындагы музейинин директору болдум. Бул директор болгонума 19 жыл болду. Ушу музей башталганда иштегенмин. Ал эми музей өзү негизгиси Ички иштер министрлигинде 1957-жылы ачылган. Бирок ар качыкта болуп атты да, анан кийин бул здание курулганга чейин музей болгон. Анда кичинекей бир эле чоң зал болчу. Андан кийин мына музей, мына здание ачылды. Бул здание ачылганда биздин музей мына актовый залдын астында болчу. Ал жерде эмнелер бар музейде? Музейде конференц залыбыз бар. Астында, үстүндө, подвалда да бар, и үстүнкү экинчи этажда да бар. И 5 выставочный зал бар. Биринчи этажда 2 чоң выставочный зал, экинчи этажда 3 выставочный зал бар. Бирөө облустар боюнча, экинчиси окуу борбору жана академия боюнча, үчүнчүсү жана көрсөттүм го министрлерге келген подаркалар залы. Ошонун баарын тең бизге кимдер келет? Бизге академиянын курсанттары, борбордук окуу жайынын курсанттары келет. Андан тышкары Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун окуучулары көп келишет. Биз аларга ушул милициянын тарыхын айтып беребиз. Милиция качан уюшулган, кандай уюшулган, кимдер болгон. Ал эми музейдин оң жагында, кирген оң жагында башкы башкармалыктардын бөлүк-бөлүктөрү менен жазылган эме бар, стенд бар. Алдыда эми музейди азыр эми мен жекече оюм музейдин обновить этиш керек да. Бул ошол убакта 2004-жылы курулган. Биз Алматыга барып, Алматынын ички иштер министрлигинин музейин келип көргөнбүз. Анда Попов деген художник бар, ошо менен барганбыз. Андан кийин Талач Иса Мадыров менен экинчи жагын жасадык. Эми азыр эгерде бир акча каражат каралып калса, современный жасасак деген ойдо.